Талас мамлекеттик университетинен география жана биология багытын окуган студенттер жер үй алтын кенине барып өндүрүш процесси менен жакындан таанышты. Алар эң биринчи эле рууда иштетилген фабриканы көрүштү. Мындагы заманбап өндүрүш жана аны башкарган мыкты адистердин иши студент Мыктыбек Асанбековду кызыктырды. Ал география адистигинде окуп, Тоо-Кен тармагына абдан жакын. Биз эми жер үйдүгө буга чейин таанышканбыз интернеттен, соц тармактардан, бюджетке канча түшүп атат, кайсыл жакка кетип атат. Анткени биздин окуубуз ушундай да. Анан өзүм биринчи жолу келип атам, анан жакындан келип таанышып атык да. Чоң эле өндүрүшкен, жаккан жери баягы бардыгы систематичный экен да. Мындай келгенде кабыл алып, кайсыл жакка бүт баарын коопсуздугу өтө жакшы каралган экен. Кендеги өндүрүш менен таанышууда экологиялык коопсуздук маселеси да көңүл сыртында калган жок. Студенттер жана аларды коштоп келген окутуучулар калдыктар сакталуучу жайды көрүштү. Ага суу өтпөгөн бир катар калың геомембрана жана 2 катар геотекстил төшөлгөн. Өндүрүштөн чыккан кек ушул жерге төгүлөт, суусу сарыгып, кийинки бассейнге чогулуп, кайра иштетүүгө заводко жөнөтүлөт. Ал эми кектин зыянсыздыгын Илимдер академиясынан тастыктап, курулуш материалдарын чыгарса болору да сунушталган. Бул боюнча окутуучулар жана студенттер адистерден так маалыматты жеринен угуп, анын зыянсыздыгы жана кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу кенен маалымат алышты. Экологиялык көз караштарга дал келген үчүн иштеп атат деп ойлойбуз. Анткени бардыгы изилденип, бул жерде атайын адистер бар экен. Кумтөрдөн өзгөчөлөнүп, сууга эч кандай зыяны жок экенин айтып беришти. Ошол бизди канааттандырды десек болот. Географ катарында көз карашым жакшы калыптанды десем жаңылышпайм. Практика жүзүндө биз көрүүгө кызыгып келатканбыз. Мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары жаштар кенде иштеген жумушчулардын жашоо шартына да кызыгышты. Белгилей кетсек, жер үйдө учурда 1,5 миңден ашуун жумушчу иштейт. Алардын 70-80% ашыгын таластыктар түзүп, жакшы маян алышат. Алардын тамактанган жана жумуштан кийин жатып эс алган жерлерин жаштар жакындан көрүп, баары жогорку деңгээлде экендигине күбө болушту. Аябай сонун эмелер бар экен, условиялар бар экен. Жумуштан жатаканасы сонун экен, ошосу жакты мага. Анан бул жактан да кандай кылып алтын чыгарат, бүт баарын көрсөтүп бердиңиздер, баарына маалымат алдык. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардыгына эшик ачык да. Биз мына өткөндө активисттерди, карыларды, мугалимдерди киргизип атабыз. Азыр студенттер келип, ушул жерге келип өздөрүнчө баягы шыктанышып, ушундай жерге иштесек экен деген кыялдар пайда болуп, азыр сүйлөшүп атканын угуп атабыз да. Кызыгуулар пайда болуп атат да. Альянс Алтын компаниясы мындай таанышуу сапарларын үзгүлтүксүз уюштуруп келет. Анын ичинде Таластагы мамлекеттик университет менен да тыгыз мамиледе иш алып барып, кызыккан жаштарды кендин аймагына киргизип турат. Биз бараткан жакта